Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөрү. КТРК Спорт телеканалынын эфирин Арена берүүсү улантат. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумаймединов. Бүгүн биз футбол жөнүндө сөз кылабыз. Жакын арада тактап айтканда 16 октябрдан 22 октябрга чейин футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу болуп өттү. Анда Оштун Алай командасы финалда Абдышатаны 1-0 эсебинде жеңип, бул кубокту жеңип алды. Андыктан ушул жеңишке өзүнүн салымын кошкон Алай клубунун дарбазачысы Дастан Албеков бүгүн биздин конокто. Саламатсызбы? Кутман кеч. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Кудайга шүгүр жакшы. Жогоруда айткандай, өлкө кубогун жеңип алдыңыздар. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Сиздин карьераңызда бул алгачкы кубок болушу керек. Анан кандай сезимдер болду ушу алгачкы жеңишке жеткенден кийин? Эмоцияларыбыз кичине болду. Өзүм ордада Абдышатада ойноп кеткем, анан өзүмдүн командама против чыгып, канатта болуп канат баурында ойноп, башкача сезимдер болду. Уткандай еще больше эме болуп, көзгө жаш толуп, против Абдышата ойноп атам, Абдышатан уттум деген сезимдер келди. Анан мелдеште жалпы Алай командасы 3 оюн өткөрдү. Кайсынысы кыйын болду, кайсыл беттеште сизге көбүрөөк кыйынчылык жаралды? Эми бул кубокта ар ким командада уже башкача настрой болот, потому что бул чемпионатта утулдуң, дагы ойной бересиң, а кубокта утулуп калсаң, ойнобойсуң, болду ыргыйсың да. Ошо каждый командада отдельный настрой болот. Ошо эң кыйын болгон Нефчи командасы менен кыйын болду. Анан финал болду кыйын, эки оюн кыйын болду. Дал ушул жарым финалда Нефчи командасы менен Алай 1-1 эсебинде ойноп, жеңүүчү пенальтилер сериясына аныкталды. Анан сиз ошол оюнда негизги мыкты оюнчу аталдыңыз. Себеби дегенде Муралимжан Ахмедовдун пенальтиден соккон соккусун тосуп койдуңуз да. Анан бул оюнга чейин ушул пенальтилерди тосогум деп даярдыктар көрүлдү беле? Же буга чейин ошо Муралимжан Ахмедовдун соккуларын көрдүңүз беле? Кантип даярдангансыз? Албетте даярданасың. Дарбазачы тренировкаларда балдарга тептерет да, тепкиле 11 метр тепкиле деп. Арганда эми финал болот, кубок болуп атканда особенно даярданабыз, потому что 90 минут болот, 90 минуттан кийин уже пенальти болот. Ага да даяр болуш керек деп тренировка кылганбыз. Мисалы башка оюндарда да сизди көрүп калабыз, пенальтини мына жакшыраак тотосуз да. Анан кандай сырлар бар? Мисалы кээ бир дарбазачылар божомол дейт да, бир бурчка секирет алдын ала, же болбосо сиз жана футболчунун аягына чейин тебүүсүн күтүп турасызбы? Сизде кандай? Эми игрокту Кыргызстанда баары бири тааныйбыз, анан кийин мурда ойноп калганбыз жок, тренировка кылып калганбыз, анан топко келатканда көрөсүң да, эстейсиң, керек моменттерди эстеп каласың, каяка тепчү эле деп. Анан ошондон анан чуркап атканда да анча-мынча көрүп каласың, кайсы жерге уже көздөрүнөн мындай адам чуркап келатканда көрүп каласың да, каяка тепет экенин. Ошентип эле эметесиң. Алай командасы бул жеңиш менен АФК кубогуна жолдомо алды. Буюрса 2021-жылы АФК кубогунда ойнойт. Анан буга чейин ошол карьераңызда эл аралык мелдештерге катышкансызбы клубтар арасында? Же бул сиздин алгачкыңыз болобу? 2019-жылы башында келгенде Алайдагы ойногон квалификация, ошо АФКнын. Ошол жерде анда мен экинчи вратарь болдум, биринчи вратарь Тажикстандан Дона деген вратарь бар эле, ошо ойногон. Анда мен заменада отуруп калгам да, ойногон эмесмин. Ошондо биринчи болгон. 2021 Кудай буйрса биринчи болот деп эсептеп ойлойм. Анан ошол жеңиш менен бирге акчалай сыйлык 200 000 сом алдыңыз. Андан кийин 2 күндөн кийин ошол Ош шаарына барып мэрияда өзүнүн акчалай сыйлыктарын берди. Анан бул акчалар ошол футболчуга тийдиби, жеке сизге тийдиби же команданын өзүнө эле кеттиби? Жок, албетте тийди. Жаныбыз тийип, эми дагы берет деп убада берип атышат. Күтөбүз. Жакшы. Аны эми жалпы сезон жөнүндө сөз кылсак, Алай командасы эми көрөрмандар ошол клубтун көрөрмандарынын тилегине каршы быйыл чемпионатты ачык айтканда жакшы эмес оюн көрсөтүп калды. 5-орунду ээледи. Сиздин жеке пикириңизде сезон кандай болду? Эмне себептен чемпиондук үчүн күрөш жүргүзө албай калдыңыздар? Бул биринчиден пандемия болуп калды. Бир башталып чемпионат деп чогултат бизди. Бир жума, 2 жума тренировка кылабыз. Анан кайра болбой калды. Дагы чозулуп кетти деп кайра үйгө кое берет.
Анан биздин чет өлкөдөн келген оюнчулар да үйүнө кетип калышат. Анан кайра мына чогултат деп кайра башталат деп кайра чогултат. Ошондой 2-3 жолу чозулуп даярдык болуп, анан кайра пауза кылып, ошого дагы бир катуу тийип калды бизге алай клубуна. Экинчиден, өзүңүз билгендей, руководство менен кичине мамилебиз бузулуп, айлык жалгыбызды бербей, 2-3 ай бизди токтотуп, айлыгыбызды берип, ошол мамиле дагы кичине тийип калды. Анан чет өлкөгө кеткен игроктор бир 2 күрөк, 3 күрөк келбей калды да. Ошого да биринчи күрөктө биз жакшы ойнолбой койдук. Экинчи күрөктөн уже баштап тилер да келишти, чет өлкөнүн биздин игроктор келип жардам берип, экинчи күрөктө мен ойлойм жакшы ойнодук, чейин биринчи күрөк ойногондой. Анан ошо экинчи күрөктө ойноп бүтүп атканда бийликте что биз чемпионство ала албайбыз. Экинчи, үчүнчү месяга да шанс жок. Анан кийин балдар отуруп алып, бир кабинетте отуруп алып, бири-бирибизге сөз берип айттык. Руководство кандай мамиле кылбаса дагы алай үчүн, ош үчүн, биздин болельщиктер үчүн ошо бир кубок да алышканга биз кудай жетет деп, потому что балдар карап турабыз, бүт чогулуп жакшы ойноп, экинчи күрөк полный ойногондо уже бири-бирибизди түшүнүп калдык да, түшүнүп, анан уже көз жетти да, что кубок алсак болот экен. Бизге окшогон эле балдар да, ошентип бири-бирибизге убада берип, Кудай буйрса утабыз деп, Кудай буйруп ошо уттук. Анан учурда жетекчилик менен мамилелер кандай? Азыр абал жакшырып калдыбы? Азыр эчтеке пока айта албайбыз, пока азырынча белгисиз. Белгисиз. Анан сезон алдында албетте көптөгөн оюнчулар келген, анын арасында орусиялык дарбазачы дагы келген. Бирок ушул кырдаалга байланыштуу ал да кетип калды окшойт. Анан сизге ошол дарбазачыга атаандаштык жок болуп калды алайда. Ошол жана орусиялык дарбазачы менен чогуу машыгууларды өткөрүп калдыңызбы? Ооба, сезон башында марттарда келген, мартта келип Өзбекстанга чогуу барып, ошол жакта сбор өтүп, кайра келип ошто мына башталат деп 2 жума тренировка кылып, анан тилекке каршы болбой калды, карантинге үйгө кетирди. Ал ошто жүрдү, границалар жабылып калып, анан граница ачылганда эле сразу кетип калды. Мен башталганда келем деп, анан тилекке каршы уже келе албай калды. Демек, машыгууларда кандай ал билгенде тажрыйбалуу 30 жаштан өйдө футболчу болчу да, анан сизге өзүнүн кеңештерин берди? Мүмкүн Россияда ойноп жүргөндө кандай мындай машыгууларды кандай өткөрдүңүз? Албетте, ага чейин дагы Дона деген Тажикстандан барып 3 жыл алайда ойноп чемпион болуп, ал менен да 1 жыл иштеп калдым. Ал дагы өзүнүн опытын берди, тиякта ойногон, биякта ойногон опыттарын берип. Бул да ооруз бул менен аз эле иштеп калдык да биз. Канча 2 ай, 3 ай чогуу иштеп калдык. Ошо упражненияларын эмелерин көрсөтүп, айтып, үйрөтүп дагы чогуу иштебегенбиз, анан тилекке каршы келбей калып, иштебей калдык. Анын учурда Алайдын да мындай алмашууда дарбазачысы барбы же мына көрүнбөйт да көзгөчү? Жалгыз сиз гана бул сезондо. Тилекке каршы ошондой болду, эч ким келбей калып, эч ким трансфердин активно жабылып калып, эч кимди түзө албай калып, өзүм болуп калдым. Анан башка оюнчулар жөнүндө сөз кылсак, Алайда кайсыл оюнчу мындай лидер, майдан үстүндө, анан кайсыл оюнчу мисалы команданын ичинде мисалы позитивдүү оюнчу, атмосфераны түзүп турат, өнөктөштөрүңүз жөнүндө сөз кылып кетсеңиз. Лидерлер биздин нападающий чабуулчубуз Кожо Жойл деген, Ганадан келген, ошол оюнчубуз өтө күчтүү оюнчу. Анан ортодо ойногон Адылжан Абдрахманов капитаныбыз биздин 5 жылдан бери Алайда ойнойт, сборной Кыргызстанда ойнойт. Ошол лидер. Талипов Тимур деген Өзбекстандан келген легионер, ал дагы жакшы ойноп, ошо бизди экинчи күрөктө келип, ошо кичине жардам берип. Анан күлкү жагынан десеңиз Элхан деген бар, Темирбаев. Ошо мен жакын досум болот да, ошо да команданын настроениясын ошо көтөрөт да. Анан дагы ошол экинчи айлампанын башында мурда Кыргызстандын курама командасында ойногон Даниэл Tego дагы командага келет, келишим түздү деп, бирок кийин негедир мындай оюн талаасынан көп көргөн жокпуз да. Бул эмне себептен, сиз маалыматыңыз барбы же кандай? Маалымат мен билгенче башка өлкөдө жүрүп, тоже карантинге жабылып калып, 6 айда ойнобоптур вообще футболун. Жөн эле мындай чуркап жүрүптүр мындай, анан игровой практика жок экен, анан ошого тренировкаларда тренер коюп берди, что-то болбойт. Өзүнүн защитниктери күчтүүрөөк болуп калып, андан ошо тилекке каршы ойногон жок. Демек, физикалык формасы жетишпей калып. Анан буга чейин ошо Алай клубу жөнүндө сөз кылдык. Эми жеке өзүңүз жөнүндө баштасак, бул футболго кантип келип калгансыз? Канча жашыңыздан баштап андай машыгып баштайсыз профессионалдык деңгээлде? Мен өзүм Бишкекте
өскөмдө Бишкекте 28 мектепте окуп, ошол жерде кичинекей балдар эми окуудан кийин сумкаңды чыта болуп топ тебесиң, ошону теп топ жиберип жагып калып, 29 мектепте жаштык кайрат деген бир команда бар эле, ошого барып, тренировка кылдырып, анан ушу 5-классында кантка барабыз, Абдышата менен против ойнойбуз деп ойноп, ошол жерден тренерлер айтып калды, просмотр болот, келбейсиңби, көрбөйсүңбү деп, анан ошо просмотрга кантка барып 5-класста өтүп, ушуну өтүп калып, анан ата энемдерге тренерлер чалып, балаңызды бул жерден окутабыз, тамак аш беребиз, жатаканасы бар, Абдышатада ойносун деп, ошону 5-класста, 6-класста баштагам уже. Демек, ошо 6-класстан баштап Абдышата академиясында окуп машыккансыз. Канча жыл машыктыңыз ал жакта? 9 жыл. 9 жыл, Анан алгачкы ошол профессионалдык карьераңыз кайсыл командада ойноп, жогорку лигада, биринчи лигада кайсыл командада ойноп баштадыңыз? Биринчи 17 жашымдан Наше пиво деген команда, Живое пиво деген команда бар эле, ошо биринчи лигада, Абдышатанын экинчи командасы, үчүнчү командасы. Ошол жактан баштап 2017 жылы Абдышатанын уже жогорку командасына түштүм. Ошол жерде 2017 ойноп, 2008 жамысын ойноп, аяктан Нефчиге жарым жылга арендага барып, ал жерде жарым жыл аренда ойноп, 2018 кайра артка келип, анан 2009 контракт түзө албай, ал айга кетип калгам. Анан ошо Алай клубу менен кантип келишим түзүп калгансыз? Сизди ким чакырган? Анан учурда канча жылдык келишим бар? 2019 башында Бакыт Маматов тренерибиз, главный тренерибиз, ошого жакшы тааныйм. Бирок мурдада жакшы ал өзү Абдышатада ойноп кеткен, жакшы таанышпыз да, байкеде эле. Анан ошого сезон башында чалып калды. Мен уктум, сен бош экенсиң деп, келбейсиңби деп. Ошо 2019 Маматов Бакыт чакырды. Анан ошо 1 жылга түзүп 2019 ойнодум. Анан 2020 дагы түспөйсүң 1 жылга деп, дагы ошо 1 жылга түшүп, быйыл бүттү. Анан учурда келишим демек жок же келишим уланып жатабы азыр? Азыр пока сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, Анан карьераңыздын башында дароо эле дарбазачы болуп баштадыңыз беле же башка позицияда ойногонсузбу? Эми кичинекей кезде ар жак ойноп көрөсүң да, бир астыга чуркап көрөсүң, бир артка чуркап көрөсүң. Анан бир турнир болуп калган, кичинекейимде 13 жашымдабы бир турнир болуп, кантта болгон турнир. Анан мен өзү астыда нападение ойночумун да, чабуучу болчумун. Анан кийин тренер биздин вратарыбыз дарбазачы сынып калып, анан эч кимди койгон билбей, анан мага айтты, сен туруп бер депчи. Кичинекей кезде боло берет, тургузуп коет, туруп калып, ошо оюнда ошо турнирде биринчи месте алып, жакшы оюн ойноп калып, анан ошентип тренерим айтканда, сен вратада көрбөйсүңбү деп өзүңдү. Анан ошондон бери. Анан сиз өзүңүз негизи ошо дарбазачы болгонго жагабы же дагы деле азыр деле чабуучу болсом деп кээде ойлонуп каласызбы? Жок, уже 18 жашта уже жана биринчи лигада уже основада туруп баштап аткан, уже ошол жерден уже фундамент коюлуп, уже дарбазачы болом мен деп эме кылгам. Ошо эмне себептен дарбазачы позициясын тандадыңыз? Дагы эмнеси менен бул позиция сизге жакты? Эми чабуучу болгондон кийин гол ура берип эме болгон жакпайт эле да, гол эметкен тоскон жакшы көрөт, топ кармап, көп кармап, ушинтип анан кичине чуркаган жагынан да кичине мындай эринчим да, чуркаганда көп чуркап эле, лучше вратада туруп эле кыйкырып коюп тура бересиң деп. Демек, дарбазачылардын көп эле ушундай болот окшойт да. Мисалы ошол Кутман Кадырбеков дагы айткан да өзүнүн маегинде, мындай чуркаганды жакшы көрбөйм депчи, ошон үчүн дарбазачы болом деп. Демек, сизде да ушундай экен да? Балким ошондой окшойт, баарында эле. Анан буга чейин сиз былтыркы сезондо, жаңылбасам, академия лидери менен болгон беттешти коргоочунун милдетин аткарып чыккансыз. Ал оюнда ошол оюн алдында бир топ жаракаттар болуп, кээ бир оюнчулар менен келишим бүтүп калгандыктан, оюнчулардын саны аз болгондуктан айла жок чыккансыздар. Анан ошол оюн кандай болгон? Бирок жеңишке жеткенсиздер, Ошол оюн жөнүндө айтып кетсеңиз кыскача. Алгы оюн астында кээинки турда көп жолтуу болуп калып, оюндарды өткөзүш керек болуп калды да, 2-3 игрок өткөзүп калды. Жериклер менен контракт дагы түзбөй коюшту, контракт бүтүп калып, оюндан соң болбойт болуп калды. Анан кийин ошо бир жума калганда тренер айтып калды, ушинтип тиги вратарь турсун, сен ойно, сен бутуң менен жакшы ойной аласың алга караганда деп. Анан ошентип коюп койду. Анан кандай өзүңүз жеке пикириңизде канчалык деңгээлде ойной алдым деп эсептейсиз? Өзүңүз баа берсеңиз. Өзүмдү слабо деп ойнойм, как-никак вратарьмын да, анан кийин кичине башында кыйналдым. 5-10 мүнөт
каяка жүргөнүн билбей кичине кыйналып андан кийин уже оюнга бир болгондон кийин уже ойноп кете берет экенсиң. Бирок ал оюнда Алай 1-0 эсебинде жеңишке жеткен, да? Демек коргонууда да жакшы ойноп, өз дарбазасынан гол өткөргөн эмес, 2-1 утканбыз. 2-1. 1-0 утулуп, ошо аягында 2-1 кылып кеткенбиз. Эң жакшы. Азыр болсо биз Маегүзгө бир аз тыныгуу киргизип туралы. Жогоруда белгилеп өткөн Алай командасы өлкө кубогунда чемпион аталды. Дал ушул турнир жөнүндө кыскача сюжет даярдаганбыз. Анда эмесе назарыңыздарды дал ушул сюжетке бурабыз. Футбол боюнча Кыргыз өлкөсүнүн кубогу 16 октябрдан 22 октябрга чейин Кант шаарында болду. Учурда түзүлгөн кырдаалдан улам оюндар көрүүчүлөрсүз өткөрүлдү. Аталган мелдешке учурдагы өлкө чемпиону Бишкектик Дордой клубунан башка Кыргыз премьер лигасынын 7 командасы катышты. Алгачкы оюндар 16 октябрь күнү башталды. Чейрек финалда Алай клубу Каганат менен кезгелип 3-1 эсебинде күчтүүлүк кылды. Ал оюнда Кожо Жоел дубль жасап, беттештин мыктысы аталды. Ал эми финалдык жолдомо ойнотулган жарым финалда Алай Нефтчи менен күч сынады. Оюндун негизги убактысы 1-1 эсеби менен жыйынтыкталып, жеңүүчүнү аныкташ үчүн оюнчулар 11 метрлик айып белгини аткарышты. Пенальтилер сериясында 5-3 эсеби менен Оштун командасы жеңишке жетти. 22 октябрда Канттын Борбордук стадионунда өлкө кубогунун финалдык беттешинде Алай клубу менен Абдышата командасы кездешти. Беттеш күчтүү атаандаштыкта өтүп, эки команда тең Африка кубогуна чыгууну көздөп жатты. Оюндун жүрүшүндө келсек, командалар чабуулга басым жасап, топко көзөмөлдүк кылуунун айласын көрдү. 36-мүнөттө Алай клубунун оюнчусу Тимур Талиповдун чыгарып берүүсүнөн кийин Келвин Инкум дарбазага таамай багыттап, эсеп санын ачты. Биринчи таймдын калган убактысында эсеп көрсөткүчү өзгөргөн жок. Экинчи бөлүктө дагы оюн ушундай эле нукта уланды. Абдышата клубу эсеп санын теңдөөгө аракет кылса, Алай командасы гол айырмачылыгын көбөйтүүнүн камын көрдү. Бирок экинчи 45 мүнөттүктө гол жаралбай, оюн 1-0 эсебинде жыйынтыкталды. Муну менен Алай командасы тарыхында экинчи рет өлкө кубогунун ээси болду. Аны менен катар 2021 жылы боло турган клубтар аралык Африка кубогуна катышууга мүмкүнчүлүк алды. Эки күндөн кийин Ош облусунун мэри Талайбек Сарыбашов Алай клубунун Кыргызстан кубогунун жеңиши менен куттуктап, командага 200 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Футболчуларды сыйлоо аземи Ош шаарынын Ахматбек Сүйүнбаев атындагы футбол стадионунда орун алды. Анда Алай клубунун оюнчулары, машыктыруучулары жана шаардык мэриянын өкүлдөрү катышты. Бул сезондо Алай Кыргыз премьер лигасында 14 оюнда 23 упай топтоп, болгону 5-орунга жайгашкан. Андыктан өлкө кубогун утуп алуу менен көрөрмандарынын көңүлүн көтөрүп, ийгиликсиз чемпионатты артта калтырды. КТРК Спорт телеканалынын түз эфиринде арена берүүсү уланууда. Бүгүн биз конокко Алай футбол клубунун дарбазачысы Дастан Албековду чакырганбыз. Жогоруда сюжеттен көргөндөй эле дал ушул Алай клубу өлкө кубогун жеңип алган быйыл. Аны эмесе Маегүздү улантсак, келечекте башка чет өлкөлүк клубтар менен келишим түзүү деген ойлор барбы? Мүмкүн учурда атайын футболдук агенттер менен сүйлөшүп, чет өлкөдө да өз күчүмдү сынап көрсөм деген ойлор, аракеттер болуп жатабы? Албетте, андай ой каждый эле футболистте келет го дейм. Кыргызстанда ойноп аткан азыр футболисттер деле чет мамлекетке барып, биз деле көрүп атабыз, көп игроктор азыр чет мамлекетте ойнойт, кыргыздар. Ошолорду көрүп, ошолор менен сүйлөшүп, бизди айтып көрбөйсүңбү деп агентиңе деп ошондой мамиле бар бирок. Учурда кандай кийинки сезондо ошол башка өлкөдөн көрүп калабыз деген мүмкүнчүлүктөр барбы азыр учурда? Биз агенттерге өзүбүздүн видеобузду жөнөтүп, немелерди күтөбүз да, бирок биз мете албайбыз да. Ал бизди жөнөт деп айтат, көрсөтөбүз. Анан калгандар тияктар уже принимать этип решенияны алабыз, биз албайбызбы деп. Анан биз биякта ойной беребиз да. Если ал чакырып калсаң да биз барабыз. Демек башка өлкөгө барып ойногонго даярсыз? Албетте. Эми улуттук курам жөнүндө сөз кылсак, буга чейин жаштар арасында улуттук курамаларга чакырып жүргөнсүз. Ошол учурлар жөнүндө сөз кылсак.
Последний раз уже олимпийский сборныйга 23 жаштагы ушундайга түшүп Спартак Дөлөн Өмүрзаков стадионунда ойногонбуз. Аман эмелер менен ошо акыркы жолу ушунда ойногом. Анан акыркы мына 2 сезондо сиз чемпионаттагы мына эң мыкты дарбазачылардын катарына киресиз. Анан улуттук курамга чакырууну күтүп жатасызбы? Анан эмне үчүн азырынча чакыра элек деп ойлойсуз? Аны чын айтсам айта албайм. Аны тренировка кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Ал жакта уже өзүлөрү принимать этет решение. Анан ошол бүгүнкү күндө негизги атаандаштарыңыз ким деп эсептейсиз? Негизи атаандаштарым Дордойдун дарбазачы Кутман Кадырбеков, өзүң айтып кеткендей эле жаңы бир жаш бала чыгыптыр, тоже Токотаев. Ал менен мурда олимпийский эмеде чогуу тренировка кылчу. Анан ошо азыр быйыл ошо Токотаев мен Кутман эле. Анан өзүңүздүн мисалы бааңызды көрдүңүз беле? Мисалы эл аралык германиялык Трансфермаркет деген портал бар. Ар бир футболчуга баасын берип келет. Анан сиз да өзүңүзгө кызыгып, мен канча баага баалап жатат экен деп карап көргөнсүзбү? Албетте карап, балдар айтып ошо көрсөтүп, сүрөттөрүн жөнөтүшүп көрсөтүшкөн, көргөм. Анан биз да карап көрдүк, анан 75 000 еврого учурда бааланып жатпыз. Анан буга кандай көз караштасыз? Туура эле? Мен билбейм, аны алардан өзүлөрү коюшат да, мен айтпайм да, жана туура эмес, көбүрөөк кылгыла же азыраак кылгыла деп. Болгондой. Анан Алай клубунун эң кымбат оюнчусу бул Кожо Жоел экен, 250 миң евро. Бул кандай, туура эле чындап эле Алайдын эң мыкты оюнчусу бул ганалык чабуулчу деген ойго кандай карайсыз? Эми өзүңүз билгендей эле бүт жакта эле по всему миру нападающийлер, чабуулчулар өтө көп оценка беришет. Бүт жакта көбүнчө эле ошо чабуулчуларды карап, көзүндө ошолор эле турат да. Ошон үчүн ойлойм мен Кожону деле туура цена коюлган, ал күчтүү бала. Анан ошол клубда легендар оюнчулар менен мамиле кандай? Ошол эле Кожо Жоел, Келвин Инкум кайсыл тилде сүйлөшөсүздөр? Мындай мамиле жакшыбы? Албетте жакшы, аябай жакшы. Ал менен тамашалашып, аларда уже чүңүп калган, 2-3 жылдан бери ойношот. Орусча деле сүйлөшөбүз. Орусчаны эмес, англисчада мындай аракет кылып, эки тилде. Кээ бир кыргызча сөздөр деле түшүнүп калса керек. Уже анча-мунчаларды тамаша-бамашалар сөздөр кыргызча ошол түшүнөт. Анан өзүңүз ошол чүй өрөөнүнөн болот экенсиз. Анан Алай командасында ойноп жатканда ал жакта кимдер менен турасыз же Алай клубу атайын мейманканасында жатып, ошол жакта жашайсызбы? Алайдын өзүнүн стадионунун астында жанында эме бар, база бар. Ошол жерде бүт канча бала келсе, 15 бала бар. 15 балабыздын баарыбыз 2-ден 3-төн жашабыз. Баары чогуу тамак жеп бирдей эле да, квартира неме жок. Баарыбыз бир базада эле жашайбыз. Анан машыгуулар жөнүндө быйылкы сезондо ошол коронавирус пандемиясынан улам ошол аралыкта мисалы 4-5 ай кайсыл жакта болдуңуз? Ошол эле Ошто болдуңузбу же бул жерде анан машыгуулар кандай болду ошол учурда? Башында биякта болдум, жаңы башталганда. Анан 2 айдан кийин уже Ошко Башкекке туура келип калды, потому что 2 айда тренировка кылбай өзүм уже эметпей, анан уже Ошко чакырышып, Ошко барып, ал жерден уже көп кишиден эмес, 3-төн 4-төн баары эле барган жок, 3-төн 4-төн тренировка кылып аттык. Анан ошол учурда абал кандай болду? Мындай футболду сагындыңыздарбы? Же болбосо ошол учурда кандай оорчулуктар болду? Оорчулуктар бир эле бизде эме болуп калды, биз билбейбиз да качан башталат. Биз тренировка кылып атабыз, бирок эме жок да, аягы жок. Качан оюн болот, ошого эле кичине биз эметип атат да. Тренировка кылабыз, айтышпайт да качан башталат. Ошого эле кичине кыйынчылык болуп калды. Тренировка кылабыз, бирок билбейбиз качан башталат. Мына башталат деп коюп, бир датаны коюшат, ал датага чейин тренировка кылабыз, болбойт деп калат. Дагы чөй салды бир айга деп. Анан үйүнө жөнөтүп жатайт. Анан дагы бир ай күтмөй. Ошондой кыйынчылыктар ошондой болду быйыл. Анан ар бир спортчу үчүн машыктыруучунун орду чоң эмеспи? Анан сиз үчүн мына биринчи машыктыруучуңуз ким эле? Анан бүгүнкү күндөгү машыктыруучуңуз бар. Сизге көп мындай чоң бир таасирин тийгизген машыктыруучу ким деп ойлойсуз?
Мен дарбазачы болгондо менде өтө көп тренер машыгчы болду да. Тренер өзүнчө бар да, главный тренер бар, ал команданын тренери. Анан кийин тренер повараттырам деген. Ошондо эсептесең, главный тренер боюнча айтып атсаңыз, анда Сало Владимир деген геннадий бар эле. Азыр Абдышата 2 деген команда тренер кылат. Ошого эң биринчи тренерим, главный тренер команданын. А дарбазачы боюнча Раис Рустамович деген бар эле. Азыр Дордойдун кичине балдарын тренер кылдырат экен. Базин ошондон көрүп калгам да. Ошо Раис Рустамович деген эң дарбазачы боюнча тренер болчу. Мындай футбольный ошо Сало Владимир Геннадьевич деген тренер бар эле. Буга чейин ошол машыктыруучуларыңыздан алган кеңеш кайсыл эң бир эсте кала турган же бир сөзү же болбосо бир кеңеши? Кайсыл сөз, кайсыл кеңеш? Бир Ешимов Мирлан Байшбековичтен бар эле. Өзүңүз эле билесиз, машыктыруучу болчу. Ошого мен жаңы ошо алган мен Абдышатага ал 2017-жылы ошо мени чакырган, ошо айткан, менин сенин көз карашымча сен Кыргызстанда эң күчтүү боло аласың деп. Ошол сөздөрдү, жылуу сөздөрдү айткан. Ошо эң чоң футболго чыгып келгенде мен чоң футболго ошо өткөзүп айткан, сенден мен кыла алам дарбазачы деп. Ошол сөз дагы эле эстейм ошо сөздөрдү. Мындан тышкары дагы мотивацияны каяктан алып турасыз? Үй бүлөңүз сизди колдоп, коштоп турабы? Албетте, ата-энем, карындашым, байкем ошо колдоп турат. Ошолорду эстеп, алыста жүрөм, ошто жүрөм. Мен ата-энемдер бияка эмнеге жөнөтүштү, футбол ойносун деп, өзүнүн атын көрсөтсүн деп, ошолорду эстеп. Жагы эле ошол өлкө кубогун жеңгенден кийин социалдык баракчыларын көрүп калдык. Ошол жеңгенден кийин ата-энеңиз менен чогуу сүрөткө түшкөнсүз. Анан ошол ата-энеңиз футболго жакынбы? Негизи эле үй бүлөңүздө ошол футболго, спортко жакын адамдар барбы? Жок, тилекке каршы жок, спортсмендер жок, но ата-энемдер ушу каждый оюндарды ютубтан каяктан сурап турат, кайсы жерде болот, келебизби деп. Анан тилекке каршы жана биз болельщиков деп чыгарып койбоду. Ошон үчүн келе албай калды көп оюндарга. А так при возможности келип атты. Кубокко дагы келелик деп эчке айтып, анан ошо бирденке кылып киргиздим. Анан ошо көрүүчүлөрсүз өтүп жатат деп калдыңыз. Кандай экен көрүүчүлөрсүз футбол ойноо? Көрүүчүлөр менен ойногондун айырмачылыгын сездиңизби? Албетте, бул көрүүчүлөр жок, кичине кыйын болуп калат экен. Как будто стадион пустой эле да, мындай тикилерде 11, бизде 11 болду, башка эч ким жок эле мындай. Бирок ошону карабай да ойнодук, али жок да башка. Анан ошол эле футбол талаш жөнүндө сөз кылсак, мисалы жогоруда мына сюжеттен эле көрдүк, майдандын үстү мына аябай эле жаман сапатта, анан канчалык кыйынчылык жаратты? Ошол канттагы мындай канча 3 ай дээрлик бир гана стадиондордо болуп, ошол көп беттеш 3 күндө бир өтүп жатып, анан майдан ошол себептен дагы бир аз жараксыз абалга келип калса керек. Сиз кандай пикирдесиз? Ооба, бизде дагы ошо айтып кеткендей эле Элхан Темирбаев деген, Марат Ажинязов деген ошо полиолордон жаракат алып калышты, тилекке каршы ойноно албай калышты. До конца биз менен бир командада болду, бирок ойноно албай калды. Эми 3 күн сайын болуп атпады оюндар. Биринчи круг 3 күн сайын болот. Бир полиодо бир ойнойсуң, 2 күн кайра ойнойсуң. Анан кийин команда полиолор эмеси чыдабай жатты да, чөптөр чыдабай. Анан ошого аракет кылып, канттын эмелери боюнча жардам берип, ошолорду жакшылап карап. Демек, жалпы эле оюндун жүрүшүнө, оюндун жыйынтыгында майдан үстүндө кандайдыр бир деңгээлде таасир берди? Таасир берип калды, көп эле таасир берип калды. Кум себип салдышты, кум себип салгандан кийин уже кочкалар пайда болуп, топ башкача кетип, уже кыйналып калышты балдар. Учурда албетте Алай менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарладыңыз. Анан буга чейин Дордой Алай беттешинен кийин Аскар Маткабулович сиз менен сүйлөшүп, тамашалашып, Дордой клубуна чакыргандан, анан ошол жөн эле тамашабайдан калдыбы же кийин дагы кандайдыр бир расмий сунуштар түштүбү? Жок, ошодон тамашадан алып калды ал. Анан учурда Алай клубу менен, ошол учурда башка клубтар менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы же сунуштар түшүп жатабы? Азырынча пока эчеге боло элек, бир эле Алай менен ошол кеткенден кийин ага айтышты, сен бүттү, эмне жыл эмне кыласың деп. Анан кийин өзү айтты, бир айдай
декабрларда уже чачпай сүйлөшөбүз деп. Анан учурда ошо футбол сезону жыйынтыкталды. Анан Алай командасына жалпы ошол кубоктук мелдештерди дагы, чемпионатты да алып канча деген баа бересиз жана жеке өзүңүзгө кандай баа бересиз? Биз ошо чемпионатта биз жаман ойноп койдук. Анан баары эле көрүп турат, 5-месте бул канчадан бери ала элек 5-месте ошол жагынан. Бирок кубокту алганыбыз кичине бизге жеңил болуп калды да. Биз уже баш кимде өйдөрүп көтөрүп, уялып мынтипылды карабай уже өйдө карап биз кубок алдык деген менен жүрөбүз. Анан жеке өзүңүзгө мисалы 10 балдын эсинен канча упай бере аласыз жалпы сезондун жыйынтыгы боюнча? 10дон 5 бермекмин. Кубокты алып электе. Кубокты алгандан кийин уже 7-8 деп коеюн, 8. Анан учурда сезон жыйынтыкталды. Анан эс алуу кайсыл канча убакытка чейин созулат? Кийинки сезонго даярдык качан башталат? Азыр белгилүү? Бага белгисиз. Бирок 2 айдай бар деп, 2 айда уже январдын 1-инен баштап бүт командалар чогулат. Ошол 2 айда жаңы жылга чейин. Эмне ошо эс алуу убакыты башталыптыр? Жаңы жылга чейин эмне кыласыз? Эмне кылып эс аласыз? Үйдө эле болобуз, үйдө болуп, бул жакта анын өзүнө чуркап турабыз. Эми чачпа акырын-акырындан Ашооларды өз учуруна токтотпой. Футбол болсо, футбол, кичинекей футбол ойноп коюп, мындай. Анан ошо футболдон башка дагы кайсыл иш менен алектенген жагат? Хоббиңиз кайсыл? Башка спорт менен да машыгасызбы же көрөсүзбү? Жок, пока футболдон башка PlayStation болот. Ошо теннис, настольный теннис, ошону көп кызыгып, ошол эле. Пока эчтеке эле мындай жактырып бит футболдон башка. Анан спорттон башка дагы эмне менен алектенген жагат? Кино көргөн жагабы мүмкүн, же китеп окуган жагабы? Билеген, көбүнчө билеген жакшы көрөм. Бир утканды, оюнда утканды раздевалкаларда ошо мен баштайм көбүнчө билеп. Жакшы. Анан алдыда дагы негизги кандай пландарыңыз бар? Кандай бийиктиктерди багындырайын деген ойлор, кыялдар бар? Уже сиз айтып кеткендей эле чет мамлекетке ошо чет мамлекетте ойногум келет. Ошо жакта барып 10 жыл ойноп келсем ошо жетет эле. Балдарым айтып бергенге ошо папаңа футболист болуп мындай мыякта ойноп кеткен деп ошого цел менен эле жүрөбүз. Бул жактан ойноп келип эле. Балдарыңыз жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Анан учурда бойдок экенин билебиз. Анан качан турмуш куруп үйлөнөйүн деген ойлор бар? Ошо чет мамлекетке барып ойноп, ошол ойноп же ойноп келгенден кийин ошону ойлонсо да пока азырынча бир гана футбол, бир гана карьера. Бир гана карьера ошо пока ойлонбой элем. Эң жакшы. Анан блиц суроолорго кезек берсек, дарбазачы болгондон улам учурдагы жалпы 21-жылдагы эң мыкты дарбазачылардын ичинен ким деп эсептейсиз? Буфон же Касильяс? Касильяс го дейм. Эмне себептен? Касильяс Реал Мадридте ойногонунанбы же көп трофей алгандан, трофей алганда деле вратарь ал бул командада калып эмес беле, салымы өтө күчтүү болду деп ойлойм. Ошого демек Касильяс тандайсыз. Кыргыз дарбазачыларын Валерий Кашубову же Павел Матяшпы? Же башка дарбазачы сиз үчүн бийигирекпи? Эми өзүңүз көргөндөй Павел Матяш көбүрөөк ойноп калды. Көп жылдан бери уже курама командада көп жыл ойноп, ошо күчтүүрөөк деп ойлойм. Эми Кашубага караганда. Барселона же Реал Мадрид? Барселона. Эмне себептен Барселонага көрмөндүк кыласызбы же эмнеси менен сизге көбүрөөк? Барселона эмеде көп пас ойногонду жакшы көрүшөт. Ошо жер менен ойногондо көп вратарга берет, көп доверие кылат. Ошо вратарда ойногон ошол жери жагат да, көп. Мен көп ойноп. Абдышата же Алай? Ал жагын кандай айтсам эми азыр пока Алайдын эме болуп кеткенин Алай окшойт, эми билбейм. Абдышата да экөө тең жакын, аябай экөө тең клуб жакын. Абдышата командасы дагы сизге тарбия берген үчүн ага да ыраазычылык билдиресиз. Учурда Алай клубу сизге мүмкүнчүлүк берип, жогорку лигада ойноп жаткан, ага дагы ыраазычылык билдиресиз, Экөө тең Абдышата кичинекей мени кылган футболист Абдышата кылды да чоңойтуп мени, ошого терең ыраазычылык билдирем. Алайга да ошентип жогору премьер лигада ойнотканга да ага да рахмат чоң.
калганын көрөбүз эми. Анан көрөрмандарыңыз футболкаңызды сураганчылар көп эле болобу? Акыркы 2 жылда кичине көбөйүп барат. Күнүгө Инстаграмдан жазышат, чалышып, сурашып, колгон келсе берип атабыз. Эми бирок мисалы мына дүйнөлүк футболдо дүйнөлүк жылдыздар ошол эле клубтарда футболка берүү эми көп деле минуска түшпөсө керек да. Эми Кыргызстанда футбол эми деңгээли мыкты эмес, анан ар бир футболканы ар бир беттештен кийин бере берсе, бул дагы клубка кандайдыр бир каржылык көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Анан сиз ошол жагын кандай карайсыз? Ал жагын бизден сурашат, биз бирок көп форма беребиз, башка нерселерибиз эмнебиз бары, ошо клуб менен связанный, ал айдын формасын сураса, айтам мен сезон бүтсүн, анан сезон бүткөндөн кийин да сүйлөшөбүз деп, эсе ага чейин берсин десем, мондой спортивкаларыбыз бар, ошондорду беребиз. Анан акыркы мүнөттөр калды. Анан ошол кыргыз футболуна учурда кандай баа бересиз? Жана кыргыз футболу дагы канткенде өнүгүү жолуна дагы да болсо түшөт. Эми өзүңүз билгендей, биздин курама командабыз Азияда барып өтө жакшы ойноп келишти. Ошодон кийин мен ойлойм, ошодон кийин башталды уже кыргыздын футболу көтөрүлүп, уже күндөн күнгө сайын көйдөгө өсмөй. Кудай буюрса дагы өскөнгө ишенем мен. Биз да ага кол салабыз, жардам беребиз өскөнгө, Кыргызстандын именно футболу көтөрүлгөнгө. Анан сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине, жалпы эле футбол сүйүүчүлөрүнө, көрөрмандарга кайрылуу жасасаңыз болот. Эмне деп кайрылсам болот? Эми спортко кызыккыла, не только футболго, спорт адамды көргө эме кылат, денеңди өзүң сезесиң, жакшы сезесиң, оорубайсың биринчиден. Ошо айтканыма спортто болгула, спортко жакын болгула. Чоң рахмат сизге атайын убакыт бөлүп биздин эфирге келип конок болуп бергениңиз үчүн. Мындан кийинки футбол карьераңызга, жеке жашооңузга ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса чет өлкөлүк клубтарда, жок дегенде Россиянын клубтарында көрүп калабыз деген ойдобуз. Мындан кийинки футбол карьераңызга ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Бүгүн биздин конокто Алай футбол клубунун дарбазачысы Дастан Албеков конок болду. 45 мүнөт ичинде кызыктуу маек куруп бере алдык деген ишеничтемин. Аны эми сиздер менен биз кийинки дүйшөмбү күнү жолугабыз. Демек, кийинки эфирлерден амандашканча сак болуңуздар.